негизи даже эгер экс президент болсо да, процедурасы эми чакырып койсо, бул президенттин негизи өзүнүн мына ыктыяры менен барып койсо, мисалы, эч кандай мындай проблема деле жок деп ойлойм да. Биз мында көрүп атабыз, башка мамлекеттерде, ошол эле Грузияда, мисалы, ошол эле Уругвайда белгилүү жанагы эмелер, экс президенттер. Булар жөнөкөй жанагы эме башка иштер менен, саясатка аралашпай, өзүнүн эмелер, жумуштары менен, үй бүлөсү менен иш алек болуп атышат да. Эгер аларды чакырып калса, ошол эле чыгыш мамлекеттерде, мисалы келтирсек, чакырып калса, эми укук коргоо органдарга мындай ишеним бар да. Аларга чакырып барып, жанагы түшүндүрмө кандай бир эмелерди суроо болсо түшүндүрүп берип, эч кандай биякта чатак деле жок деп ойлойм да. Бирок өзүңөр көрүп атасыңар, буга саясий жанагы бир эмени, орусча айткандай, подоплеканы киргизип атышат. Сотторго, жана адилеттүүлүккө, мыйзамдуулукка ишенбейм деп ар кандай сөздөр айтылып атат да бир тараптан. А эми 6 жыл президент болуп, ошол сот реформаны өткөрүп жатып, анан ошондо мактанып жүргөн болгон, ошондой учурлар болгон, өзүңөр билесиңер. Ошон үчүн таптакыр эле ишенбейм, аяка барсам эмне кылам деп, бул деле мен ойлойм туура эмес да. Негизи ким болбосоң, президент болдуң белең, жөнөкөй жаран болсоң, негизи ошол мыйзамга баш ийиш керек. Анан албетте мындай чоң ушундай эмелер, жумуштарда иштеген адамдар, атхаминерлер, экс болобу, өзүлөр мындай ошо мыйзамдуулукка баш ийген, мыйзамга баш ийген бир үлгү көтөрүш керек.